Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бүгүн 29 октябрда Конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйыны болуп, Кыргыз Республикасынын 2020 жылга республикалык бюджети жана 2021-2022 жылдарга болжолдуу жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Талкуу жүрүшүндө депутат Айда Касмалиева өлкөнүн тышкы карыздын төлөө механизмдери боюнча көрүлүп жаткан чараларга тынчсызданып, Кыргызстан өзүнө алган каржылык милдеттенмелерди аткара албай калган учурда кандай болоруна кызыкты. Кыргыз Республикасынын каржы министри Бактыгүл Жээнбаева мамлекеттин тышкы карызынын негизги көлөмү 2025 жылга жана карызды төлөөнүн эң жогорку чеги 2028 жылга туш болоорун маалымдады. Экономика министри Санжар Мукамбетов бүгүнкү күндө ИДПга карата өлкө карызынын деңгээли 48% түзөт. Ал бул көрсөткүч 80%га жетсе өтө кооптуу деп эсептелинерин кошумчалады. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстан тышкы карыздарын жерлери менен төлөбөстүгүн ишендирип өттү. Кыргыз Республикасынын өкмөтү бул маселе боюнча так жооп берди дейт ал. Депутат Касмалиева тышкы карыздарды төлөө боюнча көрүлүчү конкреттүү чаралар тууралуу маалымат берүүнү талап кылды. Бүгүн 30 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Кожобек Рыспаев ооруканалардын абалы начар болуп жатканын айтты. Туугандарыбыз ооруканага түшүп калып 10 күндөн бери жүрөм. Тиешелүү комитетке ооруканалардын абалы тууралуу карап чыгуу боюнча сунуш берип койсок туура болот эле. Ооруканалардын абалы ыйлагыдай болуп калыптыр. Депутаттар жана премьер-министр ооруканалардын абалы менен жеринен барып таанышып келсек жакшы болмок, дейт Рыспаев. Акыйкатчы Токон Мамытов Канат Сагынбаевдин атасы, жубайы жана иниси менен жолугушту. Канат Сагынбаев Алмазбек Атамбаевдин мурунку жан сакчысы. Бул тууралуу акыйкатчынын аппаратынын басма сөз кызматы маалымдады. Жолугушуунун жүрүшүндө Канат Сагынбаевдин жубайы жашы жете элек 4 баланын апасы экенин жана ден соолугуна байланыштуу иштей албай турганын айтты. Ошондой эле ал тиешелүү ишеним кат жок болгондуктан жолдошунун эмгек акысын ала албай жатканын билдирди. Акыйкатчы бул маселе боюнча иш алып барып жатканы маалымдалат. Эске салсак, УКМКнын 9-кызматынын мурунку кызматкери Канат Сагынбаев 7-8 августта Койташ айылында болгон окуялар боюнча 24 сентябрда кармалып, Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 9-декабрга чейин камакка алынган. Ага массалык башаламандык уюштуруу, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдарынын же башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген 4 берене боюнча айып коюлуп жатат. Мурда президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси, президенттин аппарат жетекчисинин экс-орун басары Икрамжан Илмяновду Октябрь райондук соту мал мүлкүн конфискациялоо менен 7 жылга эркинен ажыратты. Сот өкүмүн чыгарар алдында Илмяновго акыркы сөз берилди. Ал өз сөзүндө ага карата коюлуп жаткан айыптардын бири да тастыкталбаганын, прокурорлордун келтирген жүйөлөрү негизсиз экенин белгиледи. Мага коюлуп жаткан айып эч бир чындыкка дал келбейт. Фактысы жок, өзүңүз окуп, өзүңүз териштирип жатасыз. Аягында эмне демекмин? Мен жана менин ата-энем 6 жаш баламдын бактысы үчүн бүгүнкү күндө мен сизден суранып турам. Кудайдын алдында, мыйзамдын алдында ушул жагдайлардын баарын тактап, акты ак, караны кара деп чечим чыгарат деген үмүттөмүн. Мага коюлуп жаткан күнөө сиз өзүңүз териштирип көрүп жаткандай жалган жалай эч бир далил жок. Мени күнөөлөгөн далилдердин эч бири чындыкка дал келбегенин баары көрүп турат, өзүңүз да көрдүңүз. Бүгүн биздин үй бүлө, ушул залга келген тууган урук сизден ушунун баарын так териштирип, акыйкат чечим кабыл алат деген үмүттөбүз. Менин суранганым ушул, деди ал. 2018 жылдын октябрь айында УКМКнын кызматкерлери Илмяновду Москвадан кармап Кыргызстанга алып келген. Ал алдамчылыкка шектелип, УКМКнын убактылуу жайына камакка алынган. Илмянов чет элдик компаниянын ишин токтотуп берүү үчүн $150 000 пара алган деп айыпталган. Грета Тунберг Түндүк кеңеш уюмунун сыйлыгын алуудан баш тартты. Түндүк кеңеши айлана чөйрөнү коргоо жаатында швециялык эко-активист Грета Тунбергдин Бириккен Улуттар уюмунун климаттык саммитиндеги сүйлөгөн сөзү үчүн сыйлады. Бирок ал сыйлыкты алуудан баш тартты. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматта жазылгандай, жыл сайын кеңеш адабияттагы, музыка дүйнөсүндөгү, кино тармагындагы айлана чөйрөнү коргоодо активдүү инсандарга сыйлык тапшырып келет. Тунберг бул жылы дароо эки өлкөдө, Норвегия жана Швецияда сыйлыкка көрсөтүлгөн. Анын аты аталганда ал чыккан эмес. Анын климаттын өзгөрүүсү менен күрөшкөн эки курбусу ордунан турушкан. Алар Тунберг Калифорнияда экендигин, ким сыйлыкка көрсөткөн болсо аларга ыраазычылык билдирерин жана сыйлыктан баш тартуу чечимин кабыл алганын айтышкан. Курбусу анын жазган билдирүүсүн окуп берген. Биздин өлкө башка өлкөлөргө салыштырмалуу көп нерселерди жасоого мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок ошого карабастан эч нерсе жасашпайт. Эгер сиздер климаттын өзгөрүүсүнө каршы окумуштуулар, мен айткан сунуштарга карата эч бир аракет жасабасаңыздар, Швециядагы Fridays for Future кыймылы Түндүк кеңештин сыйлыгын алууга арзыбайт, деген эко-активист Тунберг. Алда климат
климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүү сыйлыктан дагы жогору турарын айтып, негизгиси мамлекет бул нерсени угушу керек деген пикирин билдирген. Сыйлык статуэтка жана акчаны кошкондо 350 000 крон турат. Түндүк кеңеши Түндүк Европа өлкөлөрүндөгү Дания, Исландия, Норвегия, Швеция жана Финляндиянын парламенттик кызматташтык бирикмеси. 1952 түзүлгөн, 2019 жылдын 23 сентябрында Бириккен Улуттар уюмунун Нью-Йорктогу саммитинде Грета Тунберг климаттын өзгөрүүсү тууралуу сүйлөгөн. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов уранды казуу адамзатка каршы келе турган жорук экенин билдирип, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Карыбек Ибраевдин айткандарын сынга алды. Бүгүн Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасында уран торий гендерин издөө, чалгындоо максатында жер казынасын геологиялык изилдөө жана иштетүү боюнча байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзамдын долбоорун 3-окууда карап жатат. Ибраев жыйында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, эгер бул мыйзам кабыл алынып калса, Карабалдада уранды кайта иштеткен завод жабылып калыш ыктымалдыгын жана ишкерлер өкмөттү сотко бериши мүмкүндүгүн айткан. Сулайманов Сары Жаз, Кажы Сай, Кызыл Омпол биосфералык аймактарга кире турганын, ал эми Миң Кош менен Майлуу суу андай аймактарга кирбей турганын айтты. Ошол эле учурда акыркы эки аймактагы абал бүгүнкү күндө оор экенин белгилеп, аны менен күрөшүүгө Кыргызстандын өз күчү жетпей, башка жактардан акча сурап жатканына токтолду. Азыр бул жерде бизге акылдуу болуп экономиканы үйрөтөсүз. Бүт дүйнө экологияны коргоп жатат. Кыргызстан жаңы технологиялар менен иштесе болот деп жатасыңар. Кайсы технология бар? Бүгүн 50 жыл өткөндөн кийин анын азабын тартып жатабыз. Бул жерде экономикага, инвесторлорго зыян келип, ишканалар жабылып жатат дегенди башка жакта айткыла. Уран деген адамзатка каршы экенин кантип түшүнбөйсүңөр? 50 жылдан бери азабын тарткан, дагы да азабын тарталы деп жатасыңарбы, деди депутат. Сулайманов өкмөттүн өкүлү уран боюнча эл митингге чыкканда кайда жүргөнүнө кызыкты. Ошондой эле кыйын экенсиңер, эл митингге чыкканда кайда жүрдүңөр эле. Эми бүгүн келип алып акыл үйрөтөсүңөр. Эсиңер барда этегиңерди жыйгыла, уят болуп каласыңар, деди эл өкүлү. Жогорку кеңештин депутаты Бакирдин Суванбеков СССР учурунда Карабалда заводу иштеп турганда дарыгерлер жылына 2 жолу келип, элдин саламаттыгын текшерип турганын айтты. Бүгүн андай текшерүү таптакыр жок экенин, эл арасында рак менен ооругандар көбөйүп жатканын кошумчалады. Ибраев Карабалдадагы завод 2015 жылдан бери сырьё жоктугунан иштебей турганын билдирди. Бүгүн 30 октябрда Ак үйдүн алдында башкы прокуратуранын ишине канаттанбаган жарандар чогулуп, коррупцияга каршы тынчтык митинг өткөрүштү. Нааразылык акциясына чыккандар башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов баштаган бир нече прокурордун отставкасын талап кылган плакаттарды кармап турушту. Алардын айтымында башкы прокуратура адамдардын укуктарын коргоо боюнча иш алып барбайт, тескерисинче мыйзамсыз иштерди калкалап турат. Митингге чогулгандардын баарынын маселеси прокуратура менен байланышкан. Анда мыйзамсыз куруу, жеке менчик ишканаларына байланыштуу түрдө окуялар бар. Ак үйдүн алдына чыккандар президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугууну талап кылышты. 3 күн мурун Баткен облусунун Лелек районунун Бешкент айылында 25 жаштагы жергиликтүү тургун өз үйүнөн желкесине ок жеп көп узабай жан берген. Көрсө бул кылмыш күнүмдүк турмуш тиричиликке байланышкан окуялардан улам келип чыккан экен. Жергиликтүү тургундардын айтымында маркум буга чейин бир турмуш көрүп, ал никесинен бир кыздуу болгон. Кийинчерээк өзү дагы бир ирет үйлөнгөн, бирок көнгөн адат калабы дегенби, мурдагы келинчегинин турмушуна кийлигишип, ага тынчтык бербей жүргөн дешет билгендер. Анын мындай жоруктарына кайнатасы дагы дала ирет күбө болуп, күйөө баласын тыюуга аракет жасап жүргөн. Тилекке каршы андан дагы майнап чыккан эмес. Акырында кайнатасы мурдагы күйөө баласын коркутуп коюуну көздөп 27 октябрь күнү түнкү саат 12:30 чамасында күйөө баласынын үйүнө барып, ага карата ок чыгарган. Жабырлануучу ооруканага жетпей көз жумган. Кайнатасы көп өтпөй укук коргоо кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлүп, кылмышка далил сайсыз мылтык дагы анын үйүнөн табылган. Каза болгон жаран 28 октябрь күнү жерге берилип, анын өлүмүнө байланыштуу экспертизалар дайындалган. Булак Назар Ньюс KG. Депутат Алтынбек Сулайманов Жогорку кеңештин жалпы жыйынында өнөр жай, энергетика жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Карыбек Ибраевди жалган айтып жатат деп айыптады. Анын уран казууга лицензия алган компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн жок дегенин Сулайманов төгүндөп, башыбызды айлантпаңыз деди. ГКПНдин орун басары жалганды айтып, бул жерде депутаттардын башын айлантып атат. Сиз туура эмес сүйлөп жатасыз. Эл депутаттарга ишенип, мыйзам чыгып атат деп токтоп жай оокатын кылып атат. Эл токтойт экен деп өз жашоосун улантып жатканда, башка жака уруп депутаттын башын айландырбаңыз. Сиз жумушуңузду таштап, ошолорго эле адвокат болуп алсаңыз жакшы болмок деп ачууланды эл өкүлү Сулайманов.
Кыргызстанда жыныс алмаштырууга мыйзам чегинде тыюу салууга 3 жана 4 чакырылыштын депутаты экс-вице-спикер Кубанычбек Исабеков сунуштоодо. 2018-жылы республика боюнча 11 адам жыныс алмаштырган. Мен муну табиаттын өзү жана адамзаттын тарыхына каршы чыгуу катары кабыл алам деп билдирди ал. Мындайга мамлекеттик деңгээлде тыюу салыш керек, анткени бул келечекте коомчулуктагы чоң пикир келишпестиктерге алып келиши мүмкүн. Экс-вице-спикер бул көрүнүш көйгөй катары кабыл алынбай калганын туура эмес деп эсептейт. Ал биздин өлкөдө салттуу эмес сексуалдык багыттын өкүлдөрү жүрүштөргө эркин чыгып, сексуалдык азчылыктарга толеранттуу мамиле көрсөтүү идеологиясын колдоого чакырган плакаттар менен ар кандай акцияларды уюштура алышат. Бул терс көрүнүштөр мусулман, христиан жана башка диндерге каршы келишет деп баш чайкады Исабеков. Бир жыныстуу жубайлардан бала төрөлүшү мүмкүнбү эмне? Алар кантип балдарды асырашат? Алардын кимисин балдар апа, кимисин ата деш керек. Жынысты алмаштырууга уруксат берген Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы комиссиянын ишин ал жетиштүү эмес деп эсептейт. Өкмөт бир кол менен уруксат берип, экинчи кол менен тыюу салат деп кейде экснар деп. Эшек этине байланышкан чиреске келет. Кытай менен эки тараптуу макулдашы бар дешкен, анда да. Ал эми бажы кодекси эшек этин киргизип чыгарууга уруксат берет жана бажы төлөмдөрүнүн чендери көрсөтүлөт. Бирок эшектердин реалдуу экспортунун көлөмү расмий көрсөтөрдөн 6-7 эсе көп болчу да.